жалпы кыргыз калкыбызды мен дагы ушул учурдан пайдаланып чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизге тынччылык, бакубат турмуш каалайм. Айтканыңыз келсин. Михаил Горбачев күтүүсүз дүйнө салды деп кабар тарады. Биз ошол адамдын ишмердигиндеги эң урунттуу учурларды ошо сиздер менен бир ушкай маектесек деп турабыз да. Ал кишинин ушул жалпы СССРге таасир эткен, анын ичинде Кыргызстанга таасир эткен чечимдери жөнүндө деги эле Михаил Горбачев сиздин эсиңизде эмнеси менен калды? Ал кандай жетекчи, кандай адам болду? Эми биринчиден менимче Михаил Сергеевич Горбачев 20-жылдагы эң атактуу, эң белгилүү саясий кызматкер, саясий окумуштуу адамдардын бири катары эске калды. Геополитикалык, геосаясий чоң революция жасап кетти десем жаңылбайбыз го. Себеби ал киши 20-жылдын акырында бүткүл дүйнөнүн геополитикасын өзгөртүп кетти да. Менимче, эгерде батыштын лидерлери ошол кишинин чакыруусуна толук жооп бергенде, дүйнө бүгүн тынчтыкта, стабилдүүлүктө, ошо жалпы дүйнөлүк маселелерди чечүүнүн гана үстүндө болмок деп эсептеймин. Мындай геополитикалык конфликттер, согуштар болмок эмес деп эсептеймин. Ал кишинин ролу абдан чоң болду. Өзгөчө Советтер Союзунда демократия орун алды, бир топ көз карандысыз мамлекеттер пайда болду. Ал эми Кыргызстанга болсо таасири өтө зор болду. Кыргызстанда ал киши бир жолу расмий сапары менен келип кеткен. СССР урардын алдында 91-жылдын күзүндө, бирок менимче чоң таасир калтырды. Ал кишинин сапарынын Кыргызстан менен дагы бир чоң ал кишинин аты байланышкан себеби мына Ысык көл форуму. Михаил Сергеевич Горбачев жана ал кишинин эң жакын шакирттеринин бири биздин атактуу улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов экөөбүз Ысык көл форумун уюштуруп, бүт дүйнөлүк атактуу адамдарды чогултуп, ошо дүйнөнүн келечеги, адамзаттын келечеги 21-кылымда кандай жолдор менен өсүп өнүгүш керек, ошолорду талкуулап, менимче кыскача айтсак, жол көрсөтүп кетишти десем дагы жаңылбаймын. Мына ошондуктан Михаил Сергеевичтин дүйнөлүк тарыхка өзүнүн таасири абдан зор болду. Мына бүгүн көзү кайтыш болду. Арты кайрылуу болсун деп эсептейм. Анан жеке мен өзүмдү алсам, Горбачев менин президентим, себеби ошол кишинин келиши менен мен саясаттан тышкары адам элем. Ошол кишинин келиши менен 85-жылдан баштап мен дагы саясатка аралашып калдым. Ошондуктан ал киши менен бир топ жакшы жолугушуулар болду. Ал кишинин бир топ поручениялерин аткардым Совет доорунда. Мисалы, Вашингтонго ал кишинин өзүнүн личный поручениясы менен президент Джордж Бушка чейин барып келген 91-жылы Ак үйдө, Американын Ак үйүндө болуп. Ошондуктан мен үчүн дагы Михаил Сергеевичтин көзөтүшү абдан чоң жоготуу, жалпы дүйнөлүк коомчулукка дагы чоң жоготуу. СССР, мурунку СССР элдеринин баардыгы үчүн дагы түшүнгөндөр үчүн чоң жоготуу деп эсептеймин. Бирок ал кишинин аты тарыхта калмак, ал кишинин ысмы жашай берет деп эсептейм. Аскар ага, мына сиз жогоруда айтып калдыңыз, эгерде ошол Горбачевдун чакырыктарына батыш лидерлери толук жооп бергенде, азыр бир топ маселе, чоң конфликттер алдын алып мындай жок болуп калмак деп, тагыраагы эмне жөнүндө айттыңыз?
Абдан туура айттым. Мына мисалы ошол Михаил Сергеевич Горбачевдун демилгеси менен өзгөчө жана зыян болгон ядер оружиесинин дүйнөлүк кыскартылышы башталды. Ошол киши Американын президенти Рейган менен кол коюшуп стратегиялык күчтөрдү чектөө боюнча келишим биринчи кабыл алынган. Жана мына мисалы бир тарап социалисттик лагерь Варшавский договорду жоюп, ошондой эле батыштан талап кылган, мына НАТОну жоюш керек деп. НАТО жоюлган жок. Варшавский договор жоюлду, НАТО жоюлган жок. Мына НАТОнун жашаган терс иштеринин көпчүлүгүн азыр дүйнөлүк геополитикалык конфликттерден көрүп атабыз дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде. Мына мен ушундай нерселерди айтам да, толук АКШнын демилгелери ишке ашкан жок. Демилгелеринин баары ишке ашканда дүйнөлүк геополитикалык менимче азыр жер шарында тынччылык болмок, жана баардыгыбыз мына климат өзгөрүп атат. Мына быйыл өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнөнүн жарымы өрттөлүп атат, засуха болуп атат, продовольствие жагынан кризис болуп атат. Мына ошолордун баары болмок эмес. Мына ушулар менен адамзат бир бет күрөшүп келмек, жемиштүү деп эсептейм. Аскар ага, ал киши менен тыгыз кызматташканыңызды, ал тургай 91-жылы жеке тапшырмасы менен Америкага барып Бушка жолукканыңызды айттыңыз. Ошондо эң негизгиси кандай миссия менен, кайсы тапшырма менен баргансыз? Менин миссиям 91-жылдагы Ак үйгө болгон миссиямдын эң негизги максаты ошол кезде Советтер Союзунун экономикасы абдан сулгундап, начарлап, экономика жагынан абдан кыйналып турган кез болчу. Ошондо советтер эли бардык элибиз сезип, магазиндерде товар жок, тамак аш жок дегендей. Мына ошондуктан Михаил Сергеевич Горбачев мени жөнөткөндө чоң кат жазып, обоснованиясы менен ошо бир президент Буш батыштын башын чогултуп, СССРга бир чоң өсүп өнүгүү экономиканы колдоо кредитин берсе деген үмүт менен чоң кат жазып жөнөткөн, бирок батыш ага көңүл бурган жок. Ошондуктан мына Советтер Союзу көп демилге жасап, батышты карай кадам шилтеди, бирок жакшы жооп берген жок. Мына ошонун бир мисалы ошол менин миссиямдагы деп эсептесем болот. Кабыл алган олуттуу чечимдердин бири бул экиге бөлүнүп калган Германияны, аны эки жакка оң жээк, сол жээк кылып бөлүп салган дубалды алууга чейин жеткен бир иштер болду. Туура айтасың, абдан туура айтасың. Эним Горбачевдун ошо тарыхый чечими, Германияны бириктирүү чечими болгон. Ошону мына бүгүн билингендей Америка Коошмуш Штаттары, Улуу Британия мамлекеттери дагы анча колдогон эмес. Себеби Германиянын ошо биригип, анан кийин кайта күчтүү мамлекет болушун каалаган эмес батыштагы. Бирок Михаил Сергеевич ошол чоң иш жасап, Германияны бириктирип кетти. Канцлер Коль жакшы мамиле түзүп дегенде, бул дагы тарыхый иштеринин бири.